Бул сиз кечээ президентке кагаз бердиңиз, эми бул деген президент ген прокурорго поручать этти. Бул биздин түшүнүшүбүз боюнча депутаттар, бул купуясыр болуш керек. Бул элге чыгып кетти. Сиз бербепсиз КТРге. Бул КТР каяктан алды экен? Же булар сизден жакшы дейби? Уну же КТР деп эле укмк 2 деп коелубу? Бул өтө ыкчам иштейт экен да. Же Илим Каныбековду өзүңүз зам кылбайсызбы? Өтө жакшы иштейт экен. Бирок ушул Абдул Сегизбаев ушу кызмат келгенде мурдагы пенсияга чыккан сиздердин кызматкерлериңиздер, генералдар ушундай аябай ыйлап айтышлы да, журналист келди көчөдөн, бул эми баардын тагалап жок кылат деп. Ошол айткандар дал келди. Ушул менен сиздердин УКМКнын аброюна өтө шек келип атат. Эми салыштырмалуу айтайын, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга виза берип атпайбы? Мына биздин ишкерлер, кийим кийүүчү, тигүүчү сектор аз жабылып, баары көбү Россияга көчүп кетишти. Казакстанга качып атат, визанын кесепетинен. Өзүлөр түз сырьё товар ала албай атат, көчүп кетип атышат. Эми биз айткан жаман көрүп атабыз, бирок чечиш керек да. 2 жыл өттү. Эмне үчүн Кытай бизге виза бербейт? Себеби бар да. Сүйлөшкөн билбейсиздер. Мына чайкоочуларга, кызыл кулак тыкылгандарга ким чара көрөт? Убакыт келди, мына жазгы дыйкандардын жазгы талаа жумуштары башталды. Алардын же биз продукциясын сатканга жардам бербесек, же бензин, солярканын баасын түшүргөнгө жардам бербесек, буларга ким кам көрөт? Азыр кризисте ушундай жип машина жүргөн кандай баралдуу кызы барбы жокпу? Урматтуу премьер-министр, мен сунуштап элем. Бир 100 жипти сатсаңыз азыр баасы $60-70 экен. 480-500 миллион сом болот экен. Сатыңыз дагы мындай антикризис программаны өзүңүздөр баштаңыздар. 500 миллион сомго бизде 25 бала бакча курулса болот экен. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармаларында Кыргыздын каада салттын кулк мүнөзүн жалпы дүйнө элине таанытты. Быйыл 90 жылдык юбилейинде Орто Азия, Евразия мамлекеттеринин элдери кубанышып, 90 жылдык юбилейин белгилеп, жакшы чоң иштерди жасап атат. А бизде Кыргызстанда эмне иш кылып атабыз? Эмне иш бүтүп атат? Көзгө көрүнөрлүк эчтеке болгон жок. Мына жылдын аягында 3,5 ай калды. Форум, сөз, конференция эскерүү менен чектеле турган болуп калды.